негизи бизде жалаң кыздар бала жок. Өзүңдүн тарелкаңда жүргөндөй эле сезеткенсиң. Коркуштуу, неге барасың, эч кимди тааныбайт экенсиң деп колдобой. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда Ойгон жаштар подкаст. Сиздер менен мен Абдыжапар Баркыбаев. Бул подкаст өнүгүүгө, билимге жана өсүүгө багытталган. Студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы сурообуз бул балачак кезиңизден мектеп учурларынан болсун. Саламатсыздарбы? Мен Дилфоза, Кара Бул районундагы Кызыл Адыр айылында өсүп чогулгом. Бизде Жылтызбек Субанбеков деген мектеп бар. Ошол жакта 1-класстан 9-класска чейин окугам. Андан соң 10 менен 11-классты Бабанов лицейинде окугам. Школда окуганда башында негизи аракет эле кылып жүргөм, бирок англис тили жаңы кирип баштаганда аябай эле жаман окучумун да. Менин классымда окуган башка балдар аябай тырышып окуганына карап, мен дагы аябай намыстанып кеткем. Ошондуктан англис тили курсуна атамдарды жаздырып, ошодон кийин англис тилине сүйүүм пайда болуп, андан кийин улантып кеткем да, окуу 5-класстан баштап отличница болуп, аябай жакшы окуп баштагам. 9-ту кызыл менен аяктап бүткөм. Ал эми лицейге барганда, лицейде окуу аябай эле катуу окутушат экен. Менден күчтүү балдар бар болчу. Ал жактан башында жарым жыл аябай кыйналдым. Эже улам кандай десем, сабак бүткөндөн кийин эже ишке чыгып кетсе, перемена болгондо, эженин аркасынан барып, ушу сабакты түшүнбөй калдым, эже ушу айткан жериңизди деп кайта барып эжеден түшүнүүгүн сурап, андан кийин окуп чыкчым да. Түнү менен уктабай алгебраны окуп чыккан күндөрүм болгон. Азыркы кесибиңиз кайсы? Бул кесипти өзүңүздүн каалооңуз менен тандагансызбы? Менин азыркы кесибим бул англис тили мугалими. Бул Таластагы Талас мамлекеттик университетинде окуйм, 4-курста. Башында ойлогом, балким дипломатка тапшырам, шарка эле депчи. Университетти да тандап койгом, бирок тилекке каршы, семейный положенияга карап, үй бүлөнүн жашоо шартына карап, Таласка эле окууга тапшырдым. Таласта англис тилине байланыштуу бул англис тили мугалими эле экен. Ошол үчүн тапшырдым бияка. Азыр бюджетте окуйм. Бизде ушундай бир түшүнүктөр бар да, бул Таласта эле окуп калды депчи. Таласта эле окуп атасыңбы дегендей. Негизи мен ата-энем колдойт, чет өлкөгө чыгып окуганды, балким шартка, бирок ошол үй бүлөнүн жашоо шартына байланыштуу эле окуп калдым да. Айтып атам го, лицейде, Бабанов лицейинде окугам деп. Ал жактан классташтарымдын бардыгы негизи шаарда, чет өлкөдө окушат. Жалгыз мен эле Таласта. Башында болгон башкалардын айткан сөздөрү, сен Таласта эле калып калдыңбы, Таласта өнүгүү жок деп. Бирок негизи адам өзү аракет кылса, өзү өнүгүүгө кадам таштаса, бардык жерден өнүккөнү жол табат экен да. Жөн гана шаардан эмес, балким чет өлкөдөн эле эмес, Таластан деле кичинекей өнүксө болот экен. Окуудан тышкары жеке өнүгүүлөр үчүн эмнелер менен алек болосуз? Негизи окуудан тышкары мен ар кандай ыктыярчылык иштер менен алектенем. Бизде Кыргызстанда бардыгына белгилүү эле ЮНИСЕФ балдар фонду бар. Ошол жакта айта кетсем 3 жылдан бери ыктыярчы болуп келем. Былтыр гигиена проектисинин алкагында ментор болгом. Быйыл болсо кичине ордум чоңоюп көтөрүлүп, Коопсуз мектептер проектисинде ментор болуп дайындалдым. Андан кийин буга чейин Кызылай коомунда ыктыярчы болуп келгем. Дагы бизде Таласта, Чолпондо, биз окуган жерде гуманитарный факультетте Америка ордусу бар. Ошол жакта Алтынай Арыстанбекова деген координаторго жардам берип иштеп келебиз чогуу. Ал жактан мен өзүмдүн кесибим англис тили болгонуна байланыштуу, бизде ар кандай англис тил курстары өтөт. Ошол жактан курстарга катышып, өзүмдүн англис тилимди да жогорулатып, жана ыктыярчылык жактан аябай көп опыт алып келе жатам. Кайсы китепти эң жакшы көрөсүз? Анан өзгөчөлүгү эмне? Негизи мен ар кандай жанрда китептерди окуйм, бирок эң жакшы көргөн китебим бул Гарри Поттер. Балким бул окууга өнүгүүгө жардам бербеши мүмкүн, бирок бул китепте менин оюмча да өзүңө ишенимиңди жогорулатуу жөнүндө го дейм. Балким сен өзүңө ишенсең, колуңдан бардыгы келет деген нерсени айткысы келип тургандай да бул китептинчи. Мындай сыйкырга ишен, өзүңө ишен деп. Ошол үчүн бул китеп аябай жагат. Инсан
бир гана билим деп аракет кылышы керекпи, же билимден тышкары дагы кээ бирки нерселерге басым жасаса жакшы болобу? Менин оюмча жөн гана билим деп кете бербеш керек, анткени билимден дагы эң чоң маанилүү нерсе бул үй бүлө деп ойлойм. Анткени кандай десем, менин тааныштарым болгон менден улуу эжелер, байкелер, жада калса антип китептерди окуганда дагы улуу адамдарданчы автобиографиясын окуганда алар да айтат да, канчалык мындай успешный болсо дагы кийин балким картайганда жанында эч ким жок, өзү калган, аябай жаман нерсе деп. Анан жөн гана окуй берип жашоонун кызыгын көрбөй кеткен болбой калат го дейм. Жакын эле президенттин сыйлыгына ээ болдуңуздар. Куттуктайбыз убактан пайдаланып. Анан айтсаңыз, ушул кандай сезимдер болот бекен? Сыйлык аларда же болбосо башкалар тарабынан сизге болгон мамилеси өзгөрдүбү? Биринчиден чоң рахмат. Кандай десем, билбейм, мага башында вот сыйлык алып жатканда сезилген деле эмес, ишенген эмесмин, мен чындап эле алып атамбы депчи. Бирок президент менен жолуккан учурда өзүмдү өзүм жоготуп койдум чыгып жаткандачы. Анан алып бүткөндөн кийин, үйгө келгенден кийин бардыгы жазып баштаса, андан кийин сездим да чындап эле алыпмын депчи. Сезимдер аябай сонун, ооба. Анткени канча жылдан бери менеттенип келип, анан мынакей деп президенттин колунан гүл менен сертификат, стипендия алган эң сонун сезимдер экен. Бул стипендия алышыма бул деңгээлге жеткизген эң биринчиден ата-энеме рахмат, үй бүлөмө. Ар дайым мени колдоп келе жатышат бардык жактан. Менден дагы бул ата-энем, бир туугандарым аябай ойлонуп, толкунданышып, ыйлашып, мага андай көп сезилген жок да. Менин сезимдерим аларга өтүп кеткен сыяктуу да эле болду. Ошол президенттик стипендияга ээ болуш үчүн кандай процесстерден өттүңүз? Жеңил болдубу ошол нерселер? Мен эң башында президенттик стипендияны Рустамова Альмира деген эжеден уккам. Анда Аиза Кадырбек кызы деп бизден дагы чыккан болчу бир эже, стипендия алып. Анын сүрөтүн эмеден бизде главный корпуста илинип турчу да. Мен дагы алсам обязательно кийин тапшырам деп ойлоп койгом. Бирок ал целимди кичине убакытка унутуп коюпмун. Анан Альмира эже кайта сертификат алганда, стипендия алганда болду, мен эми сөзсүз алам дедим. Анан кандай документтерди чогултуш керек экенин башында чын билген эмесмин. Бирок биздин английский кафедрадагы мугалимдер, биздин гуманитардык факультеттеги мугалимдер жардам беришип айтышты. Бирок алар өздөрү тапшырып көрбөгөндөн кийин аябай жакшы билишпейт экен да. Ага мен Альмира эжеге чалдым, жаздым. Эже сразу эле айтты, макул Дильфоза, экөөбүз жолугушайык, ошондо мен сага жакшылап көрсөтүп түшүндүрүп бердим деп. Анан экөөбүз жолугуштук. Саат 1-де жолукканбыз негизичи. Саат 5-6-да кеттик окшойт. Ал бардыгын жакшылап түшүндүрүп берди. Бирок ал аябай кандай десем, меники көп эле сертификатым англис тилинде болчу да. Аларды кыргызчага которгом кыйыныраак экен да. Аны түнү менен которуп чыгып, кайта ошол кандай десем, бияка главный корпуска документти уже жөнөтөбүз дегенде, орусчага которуп келгиле деди. Аны эртең менен түшкө чейин отурдум. Ал жака жөнөткөндөн кийин 3 кыз жөнөттүк биз. Главный корпустан бир кыз чыкты, тефтен бир кыз, анан гумфактан мен чыктым. Негизи аябай кыйын деп айтпайм. Оңой эле экен тапшырганчы. Бирок кандай документтерди чогултуш оңой эле, бирок документти чогултканга чейин сенин окуудагы ийгиликтериң мындай аябай жакшы окушуң керек экен, жалаң 5 болуш керек экен. Бул 4 жылдын ичинде сессиялардан өтүү, сабактардан так жооп берүү бардыгы татаал да негизи. Анан айтып атпаймынбы, окуудан тышкары мен көп нерсеге барып катышам деп. Ал жака дагы убакыт бөлүү негизи көп нерсеге турат экен. Эгерде булардын бардыгынан өтсө, документ чогултуу оңой эле экен. Мындай кандай десем, өзүңдүн каалооң бар болсо, аракетиң бар болсо, сен сөзсүз каалаганыңа жетет экенсиң да. Ар кандай долбоорлорго, коомдук иштерге катышуу аркылуу сиздин жашооңузда өзгөрүү болдубу? Ооба. Сөзсүз тийгизип жатты.
Негизи мен башында бизде экстраверт, интровертти психологияда бөлүп коет эмеспи? Мен интроверт болчумун эң башында. Элдин астында көп чыгып сүйлөгөндөн уялчумун. Жада калса, кандай десем, тааныш эмес адам менен биринчи сөз баштагандан аябай катуу уялчумун да, жага жооп бергенден. Бирок ЮНИСЕФтен эң башында ошол жака ыктыярчы болуп киргем да, көрдүм набор болуп жатканын. Анан кийин балким тапшырып көрөйүн, өтүп кетем депчи. Тапшырсам өтүп кеттим. Анан кийин Чолпонбайга тренингке барганбыз. Ал жактан биринчи барганда сүйлөй албай койгом элдин көзүнчө. Жөн эле сүрөткө тартып турайынчы деп сурангам. Кийинкисинде кандай десем мындай, башкалардын сүйлөгөнүн көргөн сайын менин жанымдагылардынча өзүң дагы эметет эткенсиң да, мен да сүйлөп көрөйүнчү деп, балким болуп кетет дегенсип. Кийинкисинде сүйлөп көрдүм, болду. Сүйлөп баштагандан кийин эле сен уже бир волна деп коет го, ошого түшүп кетет экенсиң дагы, мындай өзүңдүн тарелкаңда жүргөндөй эле сезет экенсиң, ооба, өзүңдүн чөйрөңдө. Анан кийин кандай десем, аудитория мени аябай жаман көрүп турат деп адам урутпаш керек экен. Азыр мисалы кандай десем, ушул опытымдын бардыгын чогултуп келгенден кийинки результат бул элдин астында жакшы эле чыгып сүйлөй алам. Мурункудай коркуу сезими жок. Бардыгы менен эле жакшы таанышып сүйлөй берем. Анан кийин ойлонуу жагын айтсам, мен креативдүү ойлонуп баштадым десем болот го дейм. Анткени бул ыктыярчы болуп иштегенде, ментор болгондо бардык волонтердор мындай көп эле волонтердун, аудиториянын көңүлүн, алардын ойлонуусун, алар кайсыл тараптан ойлонуп жатканын байкоого туура келет экен да. Эгерде аларды ойлонбосоң, сен эгоист сыяктуу да эле болуп калат экенсиң да, өзүңдүн бетиң, өзүңдүн лицоңон эле сүйлөгөн сыяктуудайчы. Ошол азыр кандай десем, мындай бир нерсени көргөндө жалаң эле негативдүү ойлонуп баштабай эле, балким бул башкача кылайын деген. Балким бул жактан карап көрсөм, бул башкача болуп чыгат депчи. Ар бир нерсени позитивдүү жагынан караганды үйрөндүм десем болот. Студенттерге кеңештерди же болбосо сунуштарды айта алмаксыз? Мисалы, кандай десем, көп эле студенттер бизде окууда жакшы окутушпайт, жакшы көңүл бурушпайт деп айтышат да. Бирок негизи жакшылап карап келгенде студенттердин өздөрүнүн аракети болсо, кызыгуусу болсо, эжелер жакшы эле окутушат экен. Андан кийин окуу менен эле токтоп калбай, башка жактан дагы өнүксө, чындап эле өзүнүн кесибинин ээси болуп чыгат экен да. Не только кандай десем, бизде практика жана окуу эле болот да, өзүбүздүн кесибибизге байланыштуучу. А эгерде биз балким башка бир тармактан стажировкага чыгып көрөбүз, же башка бир тармакта дагы бир нерсе кылып иштеп көрөбүз. Ошол жактан иштеп, окуп, билип көргөндө адам өнүгүп баштайт экен. Андан кийин дагы айтарым бул, китеп көп окуш керек. Адам менен кандай десем, сүйлөшүп баштаганда мен айтып атпаймынбы, коркуу сезими жок болду депчи. Бирок бул сезимди жок кылуу үчүн дагы адам менен бир деңгээлде сүйлөшүш үчүн ал билген, кандай десем, ал менен чогуу сөз куруп кетүүнү үйрөнүш керек экен да. Сөз куруп кетүү бул оңой нерсе эмес. Ал үчүн мындай китептерди окуш керек, тилиңди көндүрүшүң керек ар бир тилгечи, балким орусча, англисче, кыргызча. Эгерде башыңда эч нерсе жок болсо, адам менен сүйлөшө албайсың да. Китептер бул нерсеге аябай жардам берет экен. Китеп окуган сайын сенин дүйнөгө көз карашың чоңойот, жана өзүңө көп нерсе аласың деп ойлойм. Жана айтып жатпадым эле Гарри Поттерди аябай жакшы көрөм деп. 11-класста ошо Гарри Поттердин 7 китеби бар эмеспи? Аябай чоң китептер. Ошону бир айдын ичинде окуп бүткөм. Аябай кызыкканым үчүн. Эгерде мен кызыксам, балким бир жуманын ичинде окуйм. Азыр жылына, чынын айтсам, 10, 15 же 20 ушул сандын ортосунда да. Жашоодо адам ийгиликке жетиш үчүн ата-эненин колдоосу тууралуу жана маалымат бере кеттиз да. Ооба. Азыр ошонун маанилүүлүгүн кайсы учурларда адам сезе алат? Мисалы биздеки болсо, меники ата-энем ар дайым колдоп турушат, ооба. Мен ушуга барайын деп атам, мен ушинтип президенттик стипендияга тапшырып көрөйүн деп атам десем, атамдар сразу эле колдошту. Буга чейин эң башында университетке жаңы тапшырганда бир проектке өткөм.
Ал проекттен бизди шаарга чакырышканда отелге жатасыңар, жол кире, тамак аш баардыгы бекер депчи. А бирок мен өзүм жалгыз анда шаарга чыгып көрө элек болчумун. Атамдар коркушту, неге барасың, эч кимди тааныбайт экенсиң деп колдобой коюшкан болчу. Андан кийин ал жактан карантин жаңы эле бүткөн болчу да, ошондо Zoom аркылуу чоң телевиденияга чыгарып, анан ал жактан бизди кошкондо, менин сүрөтүм чыгып, анан алса бизге жөнөтүптүр группадан, WhatsApp'танчы. Атамдарга көрсөттүм, мынакей жөнөтүштү. Мени жиберсеңиздер, балки мен ошол жактан өзүмдүн сүрөтүм чыкмак депчи. Ошентсем атамдар кийинкисин ойлонушту. Кой, Дилфуза каалаган жагыңа барып, каалаганын кыла бер депчи. Ар дайым макулдап колдоп турушат. Эгерде ата-эненин колдоосу жок болсо, бала деле өзүнө ишенимин жогото баштайт го дейм. Эң өжөр мындай аябай өжөр эле бирөө жок, мен кылам деп эле тапшырык кылып кетпесе, ата-эненин колдоосу жашоодо аябай керек деп ойлойм. Вактыбыз дагы соңуна келип жетти. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат, аябай кызыктуу болду деп ойлойм.